Кудайдын чакырыгы 8 август. Жашоо бизге жагымдуу да, жагымсыз да күтүүсүз окуяларды алып келет. Тулган күндөгү белек сыяктуу сюрприздер, бул жакшы сюрприздер. Ал эми жакын досуңду жоготуу, бул аябай жаман окуя. Дал ушундай нерсе менин жашоомдо болду. Кудай мени жаңы жашоого чакырганда, айрым эски адаттарымды жана иштеримди таштадым. Эски жашоомду калтырайын дедим, бирок менин досум мени түшүнгөн жок. Ал мени таштап кетти. Мен жөнүндө тамаша кылып, башка адамдардын алдында шылдыңдады. Бул менин жүрөгүмдү абдан оорутtu. Бирок кыйык жазууда Петрдин катында мындай деп жазылган: Сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө. Тескерисинче, Машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла. Анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. Эгерде Машаяктын ысымы үчүн сизди жаман көрүшкөн болсо, анда сиз бактылуусуз. Анткени даңк руху, Кудайдын руху сиздин үстүңүздө турат. Силер аркылуу ал даңкталат. Бул үзүндүнүн автору Машаякчылар башынан өткөргөн катуу куугунтукту сүрөттөйт. Оттуу сыноо деген сөз ишенгендерге жасалган кыйноолорду билдирген. Бирок Петр азап чегип жаткан ишенгендерди мындай чындык менен бекемдейт. Кудай дайыма алардын жанында болот жана алар ишенимдүү жаратканга таяна алышат. Исанын жолун ээрчигендердин алдында кээде алдыңарда азап бар деген белгилер турат. Бүгүнкү күндө да ишеним үчүн азап чегип жаткан адамдар бар. Бирок Петрдин катында биз дагы бир маанилүү белгини көрөбүз. Ал коркпогула. Кудай силерди эч качан таштабайт. Ал силерди эч качан жалгыз калтырбайт.